дагы эле привязканы улантабыз. Ошо менен бир сыйра бардык планшеттерди, объектилердин баарын текшерип, толук кандуу туура олтургандан кийин биз привязканы токтотуп сактайбыз. Биз ушул кайсыл бул жерде атрибут тассак, мына бул жерден показать таблицу связи деген. Ушул жерден кайсыл точкаларыбыз канчалык pogрешность берип жатканын көрсөтүп, ошонун эң көптөрүн биз удалить этип, кайра жаңыдан привязканы улантсак болот да. Биз афинный менен гана, биринчи порядка афинный менен гана привязка кылабыз. Менин практикамда ушундай эле афинный привязканы көбүрөөк колдоном. Ал эми бул жерде полинум второго порядка, подгонка деген бар. Мен буларды эч качан колдонуп көргөн эмесмин. Афинный гана привязканы колдоном. Ал эми привязка бүткөндөн кийин биз планшетибизди регистрационный индексированный картабыз привязка алып бүткөндөн кийин биз кантип сохранить этебиз? Пространственная привязка, трансформировать. Бул жерде показать папку деп турат. Биз кайсыл жака нарын ушул жерге атын берип коебуз. Бул акчи индексированный картанын номерин берип койсок болот. 402 андан алып улантып, мына 41 деген сыяктуу. Ушу менен папканы көрсөтөбүз, сохранить этчү. Бул жерге болсо обязательно бул жерде переименовать этип койсок болот. Биринчи бул жерге LZB болду, сохранить этебиз. Сохранить этип жазып бүттү. Мына жазып атат. Сохранить этип. Ошону менен биздики сохранить этип бүттү. Эми биз муну удалить этип туруп, кайрадан кошулуп текшерип алсак болот. Баарын мына могул сохранить эткенбиз. Ордуна келип калды. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат.